азыр бул жерде артыңызда тиешелүү жетекчилер отурат. Биз ачык айтып депутаттар да билбейсиңер, шаардык мэрия да билген эмес. Каерде жер бар? Белгиле көрсөтсеңиздер, архитектор умес билиши мүмкүн шаарда кандай жерлер болушу мүмкүн да. Ошон үчүн мен келгенден баштап мына акчасын да бөлүп берип атабыз, кадастр түзүп атабыз да, кадастр. Мында отурганда төрага любой депутат, мен, шаардык мэрия бардыгыбыз бир басканда, кнопканы басканда, каерде сиз айтканда өндүрүш багытта, каерде ай чарбасына арналган жерде, каерде эмне муниципалдык жерде бардыгын тактап туруп билишибиз керек да. Ошондой кадастр түзүп атабыз, азыр балдар иштеп атат, жакында бүтөт, бунун акчасын да бөлүп бердик. Анан өндүрүш багытында мына өзүңөр деле Салман мырза билесиздер, шаардын ичинде жерлер алып, өндүрүш багытында жерлердин бардыгын КБК, башка бардык жерлерге сатып түгөтүштүк. Бир азыр мына ошо промзона кылайын деп атабыз. Кудай буюрса, Кеңсай массивинчи. Мына азыр Кеңсай массивинде башталды, жер бердик. И то аны дагы мына туура эмес берилген деп туруп, азыр укук коргоо органдары карап атат да. Бирок мен ачык айтам. Ошондой жерлер, мына депутаттар да, сиздер да, өнүккөн мамлекеттерде ошончо миллион, 150 миллион евро, доллар алып келген инвесторго биз ошондой жерлерди наоборот бекер берип, үстүнө акча берип, шарт түзүп беришибиз керек. Бай айтып атпайбы, айылбай. Башка мамлекеттерде мына жер, мындай деп түзүп бериш керек. Эми Кеңсайдын акыбалы кандай? Бүгүн кандай түздөгөндө ошо кайра чыгып атат. Мыйзам экен, эгер мыйзам бузулса, ошол мыйзамдын астында бардыгыбыз жооп бергенге даярбыз да. Бирок менин жеке позициям ачык айтайын. Ошондой жерлерди наоборот ишкерлерге бекер бериш керек. Бекер берип, наоборот шарт түзүп беришибиз керек. Кеңсайдын акыбалы кандай? Мына азыр биз айтып атабыз, ошол жерде дагы жерлер бар да. Мына эгер өндүрүшкө алам деген ишкерлер болсо, биз дагы бергенге даярбыз ошол жерде Кеңсайда, мыйзам жеринде. Туура беришибиз керек. Мына азыр ошол жерде мына Ихластын балдары Айбек Нурбек деген бир туугандар айтып атат. Бизде 500 гектар жер. 500 гектардан 3,5 миң адам биз жер бергенбиз да. Область где-то 18 миң, 20 миң адамга жер берген. Ошолор азыр канализацияны өздөрүнүн эсебинен тартып беребиз деп атат Кеңсайга ошол ишкерлер, завод, фабриканы курганда. Эгер бюджеттен ошол жака канализация тартсак, канча миллиондогон акча кетет экен. Алар мектеп куруп атат, ошол жерде колледждерди куруп атат, торговый центрлерди куруп атат. И плюс азыр биз ошол алган элдерди 3,5 миң адамды азыр чогултуп атабыз. Белгиле ошо жериңерде. Биз азыр бир кварталын даярдайбыз деп атабыз да. $240 тегерегинде. Ошол жерде бир жаңы шаар курайын деп атабыз да. Эгер азыр биз ошол проекттерди даярдатпай, ошондой кадамга барбасак, Кеңсайдыкы ачык айтайын. Дордойдун айланасындагы айылдардай болуп калат да. Биздин оюбуз азыр проекттин долбоорун жакында презентация кылабыз, даярдайбыз азыр булар. $240, 100 квадрат метр үй кура турган болсо, бүт ограждение, баягы жашылдандыруу, канализациясы менен окшош баягы за границадагыдай үйлөр түшөт да. И плюс ошол жерде ачылган завод, фабрикаларга ишке кирет. 12 жылда арзан пайыз үй менен өзүнүн эмесине иш менен да камсыз болот, үй менен да камсыз болуп калат да. Бул жакшы проект. Мына өткөндө банктарды бүт алып келип, ошол жерде биз сүйлөшүүлөр жүргүздүк да. Азыр Кутманалы мырза иш алып барып атат. Биз проекттин да даярдаттык, ошолор менен бекер бюджеттен акча кетирбей, ошо ишкерлер менен сүйлөштүк да. Жакында мына Кудай буйрса силерге да презентация кылабыз. Азыр ошо алган адамдар жер берсе. Анан азыр канча зыяны тийип атат да, бул ачык айтайын. Мына органдар капа болбосун, бир преступниктерди тапкансын таап чыгышты, иш козгоду, бирок түбү келип кимге зыян? Мына азыр банктар баарын токтотту. $50 миллион обрудование келиштире келе банктар токтотту. Бул силердики мыйзам сетин. Түбү келип азыр 3 эмеси блок ишке кириштире келе 3 миң 4 миң адам жумуш менен камсыз болушу. Келечеги эртеги жылы бүтсө 11 миң адамга чейин жумуш болуп камсыз болот. Эсептейли экономикалык жактан алып туруп 11 миң адам 20 миң сомдон айлык алганда канча миң акча түшөт да. Мына ошон үчүн депутаттар бардыгыбыз бир турушубуз керек. Бардыгыбызда инвесторлордун кызыкчылыгын бирге болушубуз керек да. Мен ачык айтайын, мен эч качан мына балдарды түртүрбөйм да. Эгер ошо преступление болсо, мен башымды бийик көтөрүп туруп боюнума алганга даярмын. Бирок мен сыймыктанамын ошол инвесторлорго ошондой шарттарды түзүп бергенге.
Mına az bardığımız tüyüyor ziyanda 70 milyon dep taap çıkışıptır mına balдар. Biro erten kança 7 milyar payda alıp kelep turgan nersени токтотуп атабыз. Кудайга шүгүр азыр ошо жетекчилер менен сүйлөшүп атабыз, бардыгы туура түшүнүп атат. Өкмөт башчылары, мына президент милдетин аткаруучу Ген прокуратура мына Курманбек Курманкул Зулушевтер бардыгы туура түшүнүп менен кабыл алып атышат. Мен ойлойм туура жыйынтык чыгат. Просто мына түбү инвесторлорго мына зыян келтирип койдук да. Анан айтабыз мына шарт түзүп атса, кайра экинчи тарап келип тосуп атат. Шаардык кеңештин жыл аягындагы акыркы 37-чи сессиясына 38 эл өкүлү, шаар мэри Талайбек Сарбашев, мамлекеттик муниципалдык мекемелердин жетекчилери жана укук коргоо органдары катышты. Күн тартибинин долбооруна каланын социалдык жана экономикалык багыттарындагы маанилүү деп белгиленген 10 маселе талкууланды. Мэриянын экономикалык тышкы инвестиция бөлүмүнүн башчысы Талант Кайымов жыл ичиндеги каржылык чүгүртүүлөрдү тизмектеп, эл өкүлдөрүнүн суроолоруна жооп берди. Ошолор менен түз негизде сүйлөшөбүз же ортодо баягы кепилдик болуучу улуттук банк, анан кийин баягы обслуживать этип тура турган коммерческий банктар бар ортодо, алар өздөрүнүн процентин кошо беришет да. Же түз ошолор менен эң булактын башынан аласыздар дешти. Жерди бердик, алар акча салабыз деп атпайбы, бул инвестиция тартабыз. Бул ошончо чоң жерди алышты. Андан кийин бул ишке ашпай калса, жерди өздөрүнө алып калышабы? Кандай болуп калат ушул маселе? Караша, ошол жерде жанагы булар айтып аткан долбоорлор ишке ашса, ал биздин Ош шаарга жапалак айлык башкармалыгынан эмес, Ош шаарына да чоң баягы салым кошуп, чоң бир ишкана болот да. Зоналар бар, мына ХБКда, Южныйда атайын өнөр жай зоналары бар. Инвестиция тартуу боюнча болгондон кийин Каймака сиз ушуларды точно билип, хронометраж кылып бардыгын неметип койсоңуз, эгерде азыр бир инвестор келип туруп, инвестор келсе жер керек дейт да, башка эч нерсе сурабайт ал бизденчи. Полигон боюнча бизде бул шаардагы 3 долбоор мамлекеттик инвестициялык программага кирген, бул таза суу программасы, ошондой эле катуу таштандыларды чыгаруу программасы жана транспорт маселесине огумакка берилген Европалык өнүктүү жана реконструкция банктарынан берилген акчалар бул мамлекеттик инвестициялык программага киргизилип, дайыма көзөмөлдөп турат. Жапалак айыл аймагынын Кеңсай массивинде жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча сотко чейинки териштирүү 50 миллион долларлык инвесторду артка кайтаргандыгы ачыкталды. Ишкерлерге бизнес аймактарын акысыз берүүгө даяр болуш керектигине мэр токтолду. Укук коргоо органдары мыйзамсыз деп изилдеген аракети банктардын келишинин агымын бууган. Ири инвесторлордун кызыкчылыгын коргоп берүүдө эл өкүлдөрү дагы кол кабыш кылыш керектиги кошумчаланып, бир мыйзамсыз механизм байкалса жеке мойнуна алууну шаар башчысы жарыялады. Органдар капа болбасын, бир преступниктерди таап чыгышты, иш козгоду, бирок түбүгө кимге зыян? Аз банктар баарын токтотту. 50 миллион долларга обрудойно келиштире келе банктар токтотту. Бул сиздердики мыйзамсыз. Түбүгө аз бир 3 эмеси блок ишке кириштире келе 3-4 адам жумуш менен камсыз болушту. Келечек элдиги жылы бүтсө 11 миң адамга чейин жумуш болуп камсыз болот. Эсептегиле экономист жактан алып туруп 11 миң адам 20 миң сомдон айлык алганда канча миң акча түшөт да? Мына ошон үчүн депутаттар бардыгыбызды турушубуз керек. Бардыгыбызда инвесторлордун кызыкчылыгын бирге кылышыбыз керек да. Мен ачык айтайын, мен эч качан мына балдарды түртүрбөйм да. Эгер ошо преступление болсо, мен башымды бийик көтөрүп туруп мойнума алганга даярмын. Бирок мен сыймыктанамын ошол инвесторлорго ошондой шарттарды түзүп бергенге. Мына аз бардыгыбыз түгүлүп зыянда 70 миллион деп таап чыгышыптыр мына балдар. Бирок эртең канча 7 миллиард пайда алып келе турган нерсени токтотуп атабыз. Кудайга шүгүр азыр ошо жетекчилер менен сүйлөшүп атабыз, бардыгы туура түшүнүп атат. Өкмөт башчылары, мына президент милдетин аткаруучу Ген прокуратура Курманбек Курманкул Зулушевтер бардыгы туура түшүнүп менен кабыл алып атышат. Мен ойлойм туура жыйынтык чыгат. Просто мына түбү келип инвесторлорго зыян келтирип койдук да. Анан айтабыз мына шарт түзүп атса, кайра экинчи тарап келип тосуп атат.
Илдеттин жугуу коркунучу күч болгондуктан ишкерлик чөйрөсү март айынан бери чектөөлөрдө болду. Эң акыркы чектөө декабрь айынын башында алынган. Калаада тышкы ички инвестициянын агымы былтыркы жылга салыштырмалуу 1 миллиард 101 миллион сомго азайды. Бизнес тармагын жандантууга атайын бир багыттуу программа иштелип чыгып, санариптик тейлөө системалары киргизилген. Шаарда 64% бул турак үйлөрдү курууга жумшалат. Инвестициялар, бул ички инвестициялар быйылкы жылга салыштырганда алдагы азайган, былтыркы жылга салыштырганда 30%дан ашык турак жайларды куруу азайгандыгын эсебинен бул ички инвестиция дагы төмөн болуп атат. Эми бул инвестиция тартуу маселеси бул дайыма Ош шаар мэриясынын жалпы эле бийлик органдарынын көңүл чортунда дайым болуп келет. Инвестиция biz негизинен ошол Ош шаарынын өнүгүү программасын ишке ашыруу боюнча каралган иш-чараларды, долбоорлорду ишке ашыруу боюнча инвесторлорду издейбиз. Климаттык жакшыртуу, ишкерлерди коргоо боюнча дегенде бизге жалпы эмне болбосун, кайсы жерде ишкерлик менен элек болсо ошол бүт көйгөйүн чечип бергенге мэрия түздөн-түз жооп бериш керек. Керек болсо ошол тиешелүү отделди ачыш керек. Анан жөн эле кармалып бизге бул жок эле жооп бербейбиз деген маалыматтар болбосун да. Ошон менен азыр токтому берейин да сунуш берем. Мирлан Аматбеков шаардык кеңеште ишмердүүлүгүн баштагандан бери бизнести климатты жакшыртуу боюнча долбоорлорду даярдап келгенин айтат. Экономикалык каатчылык каптап турган кезде ишкерлик гана абалды турукташтырарын белгилеп, кала бийлиги эле эмес, өкмөт атайын приоритеттүү багыт менен иш алып барууну сунуштады. Негизинен жалпысынан азыр шаарда болуп аткан бул инвесторлорду колдоо боюнча, климатты жакшыртуу боюнча бир аз иш начар кетип атат десем жаңылышпайм. Себеби биз шаардык кеңеште ушу комитетте дагы көп сунуштарды бергенбиз бул боюнчачы. Анан азыр сессияда да көтөрүлдү бул маселе. Жалпысынан жөн эле элге маалымат бербестен ишке өтсөк дегенчи. 20-жыл аябай оор жыл болду. 21-жылды бул ишкерлерди колдоо жылы кылып туруп ишкерлерге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп бериш керек. Бизде эми азыр в основном целом Кыргызстан боюнча бул жеңилденер жайын направлениясы аябай жакшы. Ошол эле багытта бизде Ошто да иш алып барса болот. Ошол эле мезгилде иш орундарын түзүү боюнча азыр айтып атпайбызбы, завод фабрикаларды ачуу боюнча депчи. Мына түздөн-түз ушу өкмөт менен биргеликте мэрия дагы ошол багытта иш алып барыш керек. Ипотекалык шартта үй алган жарандар эл өкүлдөрүнө жана мэрияга үстөк 4% алып салууну суранып, мэриянын жанына 50гө чукул жаран чогулган. Топтолгондор батирлер кымбат бааланып калганын, аны төлөө оор болуп жатканын билдирди. Аталган маселе жыйындын күн тартибине киргизилип, бирок алардын талабы аткарылган жок. Анткени үстөк пайызы дагы төмөндөтүлсө, турак жай куруп жаткан компаниялар банкроттук абалга кептелерин себеп катары түшүндүрүлдү. Анда токтомго өтөбүз. Токтом бардыгыңыздарга долбоор таркатып берилген. Токтомду негиз катары доошоңон 2016 жылы 27 мартта шайланып келген депутаттар акыркы 27 сессиясын март айында жыйынтыктаган. Кезектеги шайлоо өнөктүгү 12 апрелде коюлуп, карантиндик чаралардан улам токтотулган. Жаңы кеңеш келгиче 4-чакырылыш легитимдүү ишмердүүлүгүн уланта берет. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Рахмат. Жыйынтыгыңызды